Бүгүн 30 апрель күнү президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов тиешелүү мекеме жетекчилери менен биргеликте Ноокат районунун Кулатов айыл өкмөтүндө жайгашкан Апшырата шарк атмасына барды. Облус башчысы Апшырата шарк атмасынын айланасында башламан жайгашкан соода күркөлөрдү, ажатканаларды, тосмолорду сүрдүрүп туристтерге жана конокторду тосууга шарт түзүүнү тапшырды. Апшырата шарк атмасына жылына 100 миңдеген коноктор келет, бирок бул жайда алардын эс алуусуна шарт жакшы эмес. Ошондуктан тез арада башламан жайгашкан соода күркөлөрүн иретке келтирип, ажатканаларды жаңылап, кооздоп шарт түзөбүз, деди Жамалдинов. Облус башчысы соодагерлерди иретке келтирип, аларга заманба павильон курууга, андан кийин ажатканаларды жаңылоого 1 айлык мөөнөт берди. Мындан сырткары жакынкы жылдары Апшырата шарк атмасын көргөнү келген туристтер үчүн бардык шарттар түзүлөт деп билдирди.